Чынара Апиеванын 5 баласынын 3-өө мектеп курагында. Алар каражат чогултуу жагынан атагы чыгып чуу болгон Новопавловка айылындагы мектепте билим алышат. Ата-энелердин жапырт нааразычылыгы коомчулукка жетип, билим берүү жайынын директору иштен алынган. Биз ай сайын 500 сом жана 700 сомдон акча чогултубуз. Мектепте негизинен 4500дөн ашык окуучу бар. Ошондо биз айына 2 миллиондон ашык, жылына 28-30 миллионго жакын акча чогултулуп турган акча каражаты. Акча каражаты чогултулгандыгына карабастан ошол акчалар максаттуу пайдаланылган эмес. Анткени мектептин көрүнүшү азыр аябай начар. Ошол себептен ата-энелер көтөрүлүп, 7 айдан бери алышып келе жатабыз ушу коррупция менен мектептердеги акча чогултууну жоюу боюнча. Мугалим каражатты өзүнө чогултпайт. Мектеп муктаждыгын жоюу үчүн жасаган аракети анын ыйык кесибине көлөкө түшүрүп койгон учурлар бар. Билим берүү жана илим министри мындай ишке мугалимдердин аралашуусуна тыюу салган буйрук чыгарды. Ата-энелер ооба мен өз демилгем менен кандайдыр бир мектепке жардам берем деп бир коомдук бирикмелерди түзүп алса, бул ошол ата-энелердин гана ишмердиги да. Бул директор же директордун орун басарлары же болбосо мугалимдер ошол ар бир ата-энеден акча чогултуу менен алектенбеш керек. Мугалимдин эң негизги функциясы, негизги өзүнүн милдети бул балдардын окуу, тарбия берүү процесси менен алектениш керек. Ошо биздин буйруктун маңызы ушунда. Эгер аралашса Биз абдан катуу чараларды көрөбүз. Жазада белгиленген, жумушунан бошотулганга чейин жаза белгиленген буйрукта. Көйгөй жөн жерден жаралып жаткан жок. Билим берүү тармагына бюджеттеги каражаттын басымдуу бөлүгү жумшалганы менен мектептердин муктаждыктары түгөнбөйт. Азыркы каржылообуз канча пайызга жетип жатат деп ошону аныктап, анан кийин ушул жагдайдан чыгуунун жолдорун так аныктап туруп, анан ишке ашырыш үчүн азыр жумушчу топ түзүлдү. Эми биз бир ушул жагдайдан чыгуунун бир жолу биз Бишкек шаары менен Чүй областындагы Сокулук районун алып туруп, анан ушу пилот катары толук нормативдик каржылоону киргизгибиз келип атат. Анда ар кандай бир уюмдарды ачуунун мындай муктаждыгы дароо жок болуп калат. Мектепке акча чогултуу социалдык маселеге айланган. Себеби ата-энелердин биринде каражат жетиштүү болсо, айрымдарынын мүмкүнчүлүгү аз. Тиешелүү адистер кандай болгон күндө да мажбурлоо мыйзамга туура келбестигин эскертишет. Калыгул Асанбаев, Алмаз Нурманбетов, Ала Тоо 24.